Назарыңыздарда күндемий маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Гүлнур Аманбеталиева, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач кыскача анонс. Имидж үстүндө иштөө. Депутаттар келерки жылы мугалимдердин маянасын көбөйтүүнү өкмөткө тапшырды. Каржы министрлиги акча жок деп жооп берди. Эксперттер Атамекен лидери Текебаевдин кийинки шайлоолорду регионалдык тизме менен өткөрүү демилгесин кескин сынга алды. Жаңы тарифтик саясатты коомдук талкууга алуу башталды. Энергетика министрлиги электрдин акысын аны үнөмдөгөндөргө көбөйтпөөгө убада берет. Украинанын фашисттерден бошотулгандыгына 70 жыл. Мааракелүү датаны Бишкекте фронттогу фото сүрөтчүлөр көргөзмөсү менен белгилешти. 2015 жылы мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлүшү мүмкүн. Тиешелүү тапшырманы Жогорку Кеңеш бүгүн өкмөткө берди. Кийинки жылдын казынасына Каржы министрлигине кошумча 7,5 миллиард сом киргизүү милдети жүктөлдү. Ал ортодо эл өкүлдөрүнүн демилгеси өкмөт мүчөлөрүнүн арасында колдоо тапкан жок. Айтымдарында мугалимдерге айлык маянаны көтөрүү үчүн бюджетте каражат жок. Салык жана бажы кызматтары 9 айдын пландарын толук аткарбагандыгынан улам мамлекеттик чыгашаларды көбөйтүү учурда мүмкүн эмес дешет. Бирок чиновниктердин дооматтарын парламентарийлер четке кагып, жаңы жылдан тарта педагогдордун айлыгы жогоруласын деген талап коюшту. Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү азыртан эле токтомо аткарылбайт деп кепилдик беришет. Реалист бололу, реально карайлы, эгерде Минфин айтып атпайбы, жок мындай мүмкүнчүлүк, 7,5 миллиард акчаны таба албайбыз десе. Биз көп эле токтом, мына 4 жылдын ичинде көп эле токтомдорду кабыл алып атабыз. Көпчүлүк токтомдор аткарылбай атат. Бул очередной аткарылбаган токтом болот. Өкмөт Канада сотунун Кумтөр долбоорундагы 60% акцияны камакка алуу чечими боюнча жыйынга чогулат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Жыйында Кумтөрдөгү Кыргызстандын акцияларына байланыштуу жаралган жагдай боюнча консультациялар өткөрүлмөкчү. Эске салсак, күн мурун Канададагы Онтарио соту Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу чечимин кабыл алгандыгы кабарланган. Анда аталган сот канадалык Stans Energy компаниясынын арызынын негизинде чечим кабыл алган. Ири ишканалардын ишин үзгүлтүккө учуратуу үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу. Өндүрүш объектилеринин жетекчилери үчүн мындай жазаны депутат Өмүрбек Текебаев демилгелөөдө. Айтымында жаңы мыйзам Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө үчүн жазылган. Кесиптештин идеясын калган депутаттар колдойбу? Талкууга Жибек Бегалиева күбө болуп келди. Ири өндүрүш жайлардагы ишти токтотуу үчүн ишканалардын жетекчилери 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мыйзамдын долбоору атайлап Кумтөр үчүн жазылган. Анын автору Өмүрбек Текебаев башынан бери жашырган эмес. Бүгүнкү жыйынга башка атамекенчи катышпагандыгынан улам документти тармактык комитеттин башчысы Кенжибек Бокоев коргогонго аргасыз болду. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип атат. Бул мыйзам долбоору өздөрүнүн аракеттери же аракетсиздиктери менен ал ишканаларда өндүрүштү үзгүлтүккө учуратканына же токтотконуна өйүлгө түзгөн стратегиялык маанидеги ишканалардын жетекчилерин жана башка кызматкерлерин жазыктык жоопкерчилигин белгилөө жөнүндөгү 316 статья 1 менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин толуктоо киргизүүнү караганын белгилейт. Норманы көпчүлүк депутаттар колдоп, документ 2 окуудан ийгиликтүү өтүп, эми 3-чү окууда каралууда. Бул келишимдин пунктуна муну кошконго биз каршы эмеспиз. Анда биз токтойбуз дей беришет да, постоянно ошондой маселелер көтөрүлөт. Ошол болбосу үчүн ушул мыйзамды киргизген да, ошо концепцияда ушундай доклад кылган эле да. Ошон үчүн мен ойлойм, муну бул мыйзамды колдоп коюш керек. Эмне үчүн алар бизди ар дайым коркута бериш керек да? Документке ылайык стратегиялык маанидеги ишканалардын катарына өлкөнүн ички дүң продукциясына 2%-дан ашык салым кошкон объектилер киргизилмекчи. Айрым эл өкүлдөрүнүн баамында мындай шарт башка инвесторлордун ишмердүүлүгүнө өз залакасын тийгизиши мүмкүн. Чынында карап көрсөң, ушу биз Кумтөрдү айтып, ошонун негизинде иштеп чыккан болуп атат. Бирок биз башка ишканаларды келечекти карай турган болсок, ири ишканалар бизде болуп атат, курулуп атат. Ири өлчөмдөгү зыян келтирсе деп жазылып атат, жетекчи же болбосо кызматкер деп. Бул тизмеге дагы канча ишкана кирип калышы мүмкүн экендигин Чыныбай Турсунбеков болжолдоодо.
Карабалыктагы нефть кайра иштетүүчү завод ишке кирди. Анын да буюрса бюджетке салымы 2%-тан көп болот. Талдыбулак, сол жээк ишке кирген турат. Аныкы дагы эсептер боюнча андан көп болот. Бул сыяктуу бир катар ишканалар. Мына Русский Гидро келип атат. РОЭС келген турат. Булар бүгүнкү күндө Газпром келди Кыргызстанга. Асылбек Шарипович. Мына ушул маселелердин баардыгы тең, ушул ишканалардын баардыгы тең. Албетте ушул сыяктуу ишканалар үчүн бул инвестицияга мындай коркутуу сыяктуу болуп калат. Инвесторлорго каршы коюлган санкциялар экономикага кандай таасир этерин айтуу кыйын. Норманын талдоосун мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети өткөрүп, экономикалык саясат боюнча комитет маселени талкуулоого катышкан эмес. Потому что это вопрос экономики. Бул экономикага түздөн түз тиешеси бар маселе. Эмне себептен укук коргоо жана тартип боюнча комитет карайт муну. Анткени бул экономикалык коопсуздук менен байланыштуу тема. Дастан Бекешев мындан кийин инвесторлор казынага болгон төлөмдөрдү көбөйтүүгө кызыктар болбой калышы мүмкүндүгүнө кабаттыр. Андан да жаманы, жаңы мыйзам коррупцияга алып келиши мүмкүн дейт. Ошондой эле айтымында өндүрүштү токтотуу атайлап болбогондугун аныктоо өтө кыйын. Натыйжада көпкө созулган талкуудан соң документ акыркы 3-окууда добуш берүүгө жиберилди. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал. Биометрикалык маалымат бербеген жарандарды добуш берүү укугунан ажыратуу сунушталууда. Демилге биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке таандык. Бүгүн шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр талкууланып, анда мындан башка дагы орчундуу маселелер көтөрүлдү. Айдай Манкулова кененирээк. Келерки парламенттик шайлоодо оюн ыкмалары өзгөрүүлөрү күтүлөт. Регионалдык квотаны киргизүү сунушталууда. Мыйзам долбоорунун автору Өмүрбек